Nem tudom, van-e más ország, ahova келгеніңізге үшін біз чоң разышылық. Ушу сіздің компанияңыз үшін біз үшін аябай көңілді жақсы. Башқа келген қонақтарымыз туш-туштан келатат. Біздің суверен көз қаранды сөз өлкөлөрдүн чоңдорун біз чогултуп келдик. Азыр ошо улуттук майрамыбыз менен дүйнөлүк жеңил атлетика боюнча чемпионатты бири-бири менен туш келип атат. Сиздин февралдагы сапарыңыз ошо эки өлкөнүн арасындагы мамилелерге бир чоң түрткү болду. Эки элдин арасындагы мамилелердин бир чоң тоскоолу бар. Бул алыстык. Бирок ошо алыстыкка карабастан биздин иштерибиз жакшы жүрүп атат. Эң маанилүү нерсе эки борбор шаарыбызды байланыштырган бир рейсти ачышыбыз керек. Менин пикиримче эң маанилүү, эң маңыздуу алдыбыздагы жакшы. Bir жаңы нерсе Кыргызстандын атуулдарына 2000 ашуун иш үчүн рухсат. Алар келип биздин өлкөбүзгө келип кош келди. Бакта иштешкенине биз тилектешпиз. Мажарстанга стипендия алып окуп аткан кыргыз студенттер да анда ашууда. Ошон үчүн биз ага сүйүнөбүз. Биздин иштерибизде бир жүрүш бар, өнүгүш бар деп. Рахмат, урматтуу Виктор Мырза, мен ушу улуу Мажарстан жергесинде, улуу Дунайдын жээгиндеги Европанын эң кооз шаарларынын биринде сиз менен жүз көрүшүп атканыма кубанычтамын. Сизге жана бүткүл боордош Венгрия элине жылуу тосуп алгандыгыңыз үчүн ыраазычылык билдирем. Алгач сизди жана бир тууган Венгрия элин, Венгриянын негизги улуттук майрамы ыйык Иштван күнү менен чын жүрөктөн куттуктаймын. 20 август Венгр мамлекетинин кылымдарды карыткан тарыхында бүгүнкү өлкөнү уникалдуу маданиятты Венгр элинин биримдигин жана тилектештигин чагылдырылган маанилүү дата деп билебиз. Венгриянын улуттук майрамына жана дүйнө боюнча жеңил атлетика боюнча өтүп жаткан мелдешке чакырганыңызга сизге терең ыраазычылык билдиремин. Борбордук Европада биринчи жолу өткөзүлүп жаткан бул жеңил атлетика боюнча дүйнөлүк мелдеш болсо, ушу сиздин жетекчилигиңиздин астында бир абдан жакшы мындай бир жакшы маанай менен өтөт деп ишенебиз. Ушул жылдын февраль айында мен ушул Венгрияга болгон сапарымды мындай жылуу сезимдер менен эстеймин. Сиздин өзүңүз айткандай, ошол февраль айында келип кеткенден бери биздин карым-катнаштар жакшырып, ошо улам башка бир саммиттерде жолугууларда ушундай жакшынакай иштер жүрүп атат. Соода сатык экономика тарабынан дагы мурдакыларга салыштырмалуу, мурдакы жылдарга 2,5 эсе өстү. Бүгүнкү күндө 6,5 миллион долларга товар алмашуу болду. Сиз менен дагы бир жолу ошо Кыргыз, Венгер ортосундагы соода сатык, экономикалык жана тышкы саясат боюнча бир талкууларды дайыма жүргүзүп турууга даярмын. Кыскача бир китепче.